Билсеңиздер, сайтыбыздын колдонуучулары ар кандай иш-чараларга активдүү катышып келишет. Бул иретте атап айтканда 21-июль күнү алар Суперстан деп аталган бир үй-бүлөнүн ынтымагын бекемдөө жана адаттагыдай кий чеберлеринин эмилдешин өткөзүү максатында ПАО бильярд клубуна чогулушту. Буга чейин дагы 2 жолу жолугуп, дал ушул бильярд клубунда достук мелдештерин өткөрүшкөн эле. Таңерте чогулган оюнчулар бири-бири менен амандашып болгон соң мелдешти баштоонун камын көрүп башташты. Кээ бири ки тандап жатышта, дагы бирөө көнүгүүлөр жасап алдыдагы турнирге даярдыктарды көрүп жатышты. Ал эми оюнга адаттагыдай эле Кыргыз Республикасынын бильярд боюнча бир нече жолку чемпиону Сапар Алыкулов калыс болду. Оюнду баштоо үчүн катышуучулар чочугула кармашып, кимдин ким менен ойной турганы аныкталган соң калыс оюндун эрежелерин түшүндүрүп берди. Московскийин баарын түшүнөсүңөр да, отугичтердин активный разбой бар эле. Эгер штраф болуп калса, тияка коесуңар, бул жактан алып штрафты. Чужой ыргып кетсе да штраф, свой ыргып кетсе да штраф. Правиланы билесиңер. Отугичтери бир половинадан мындай отугич кылыш керек да, мына. Өтүш керек. Борт, перекат или эки борт. Или экөө бир жакта турганда перекат, борт болот да. Эгер разный половинада турса, коюп койсоң мынча. Ошондойдо бир шар эки борт болуш керек, или бортко тийип кайра перекат болуп кетиш керек середина. Үчүн мисалы момундай урсаңар, ол таза удар мисалы. Эгер момундай уруп болсо, мисалы момундай болуп кетсе, бул уже пих деп коет, бул штраф да. Ошо алыс турса. Мисалы момундай тийип ал дейле. Жакын турат. Мисалы буну могу жака карап атсаңар, обязательно пих болот да туурабы. Мисалы момундай кылып атсаңар болот да, могу пих болбойт, мисалы тонкий. Шарга тийгенден кийин эки борт болуш керек да. Бир половина деген монун бер жагы. Ошондо эки шар тең ушул жакта турса, борт, перекат или перекат, борт, это нормально да. Ошентип оюн кызуу башталып, мелдешке 16 оюнчу катышты. Алар: Мен атым Арслан, нигим жаным атенем. Өзүм атым Талант. Нигим Стратег. Эрнст Сыдык. Динара. Азамат Викант ММ. Асхат сайтта Асхат МЖ 89. Адлет. Сайттагы Нигим Адикал. Алмаз сайтта форумда Алмаз Шадаев. Столбек. Сайттагы мен Столбек Аркамбаев. Санжар, мен Санат. Нурдастан 88. Канат. Атым Базарбек, нигим Пассионар 21. Пакал. Кудрет. Бул мелдештин башкалардан өзгөчөлүгү чемпиондук наам үчүн биринчи жолу айымдын мырзалары менен кошо ат салышып жатканы болду. Быйыл болсо бильярдта буга чейин жалаң балдар ойночу, анан кыздардын арасынан мен өзүм жалгыз биринчи жолу катышып атам. Быйыл эми дагы кийинки бильярдтык оюндарга кыздар келет деп ишенем. Супер Кейджи сайтынын колдонуучуларына азыркы оюндар үчүн ийгилик каалайм. Бүгүнкү оюн жакшы болуп атат. Азыр биринчи тур бардык бүттү, экинчи тур башталды. Мен утулдум эркектерге. Азыр баары жакшы болуп атат. Дагы бир өзгөчөлүгү кей чеберлеринин мелдешине сайтыбызда катталган белгилүү колдонуучуларыбыздын келип, өздөрүнүн күчүн сынап кетишкени болду окшойт. Кикбокс боюнча Кыргызстандын 7 жолку чемпиону, дүйнө кубогунда чемпион болгон. Бир катар эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү Сталбек Дарканбаев. Достук оюн жагып атат. Бул соревнование биринчи жолу катышым. Эми дагы соревнованияга катышам деп ойлойм. Бильярд ойногондо мындай любительский ойнойм. Көп профессионал эмес, эми любительский достор менен ойноп калгам. Жакшы оюндар болду. Дагы бир көптү үмүттөндүргөн кикбоксчу Канат Сыдыкбеков. Шоу-бизнес айдыңында өз ордун тапканга жетишкен жаш клипмейкер Эрнст Сыдыков жана жаш ырчы Алмаз Шадаев. Жакшы кызыктуу өтүп атат, жакшы ойношуп экен баары тең эле. Анан тилекке каршы утулуп калдым мен ошо. Өзүм деле негизи көп мындай кез деле дос балдар менен чогулуп калганда ойноп калчумун. Бул жакта баары тең жакшы ойношот экен.
жакшы. Биз деле ошо бүгүн утулганды келгенбиз да. Ошо негизи бильярдка кызыкчумун, бирок көп ойногон эмесмин да. Ошондуктан байкеге туш келип калалы жакшы ойнойт экен. Эки жолу утулуп калдым. Ошо. Бардык оюнчуларга негизи бильярд ойногон атмосфера жакты бизге. Жакшы экен да ошо. Бардыгына ийгилик, бардыгына оюнчулардын бардыгына жакшы. Ар бир оюнчулардын жалпы ийгилик каалайбыз. Жакшы буюрса достук мелдешип өтөт да бул жерде. Мындан ары дагы ушу форумчулар, оюнчулар баары тең ынтымакта. Мен көптөн бери билем, өзүм дагы ошол форумдан 2009-жылы катталып, ошол форум менен чоңойгом да башын. Анан баарына тең ийгилик каалайм. Мындан ары дагы мелдештер дагы көп уланып, дайыма ушундай супер форумчулар дайыма жолугуп, ушинтип ойноп, бири-бири менен дос болуп, ынтымак керек да эң биринчи ошол. Ошо бардык оюнчуларга ийгилик каалайм. Ар дайым ушундай турнирлерди өткөрүп, жакшы да мындан да чоң деңгээлде өткөрүп жүрө берсин. Бул ирет чемпион болом дегендер да жеңил юзасын тартып жатышты. Бирок бул мелдеш достук таймашы болгондуктан бардыгынын маанайы көтөрүңкү болуп турду. Абдан кызыктуу өттү. Соперниктер күчтүү, катуу даярданып келиштир. Ошо бирөөсүнүн араң утуп калганынан утулуп калдык. Эми кийинкисине дагы даярданабыз деп. Ошо азыр жеңүүчүнү күтүп отурабыз. Шахмат ойноп, бильярдтан жеңе албасам да, шахматтан жеңейин деп отурам. Нардадан бирок жеңдим. Эми шахмат калды. Ал эми оюнчуларга колдоо көрсөтүп, аларга дем күч берип турган колдонуучулар кимисине жан тартаарын билбей, бардыгынын эле жеңишин каалап жатышты. Мен Суперинфо сайтынын колдонуучусумун. Бильярдтык таймаш уже 3-чү жолу өтүп атат. Ар бири өткөндө келип колдоп кетишимин. Бүгүн да келдим. Оюн жакшы өтүп атат. Суперинфо сайтынын форумчулардын ортосунда кандай десем, мелдеш болуптур. Ошол баарына ийгилик, буюрса ортодо достук жеңет деген ойдомун. Суперинфо сайтынын форумчуларынын достугу үзүлбөсүн. Ошентип оюн өздүгүндө эле уланып жатты. Бири жеңип, бири жеңилип дегендей. Ал эми оюнду жүрүшү туурасында оюнчулар өз ою менен төмөндөгүдөй бөлүшүштү. Оюн абдан жакшы болду. Соперниктер да аябай даярданып келиштир, оюн жогорку деңгээлде өттү аябай. Ошо, биринчи оюнду утуп, жок, даже утканга да жетишпей калдык. Өткөндө бир 5-чи местага ээ болдук эле. Азыр күчтүү соперниктерге туш келип калып, утулуп калдык. Бирок мелдеш жакшы. Негизи оюн жакшы эле деңгээлде өтүп жатат. Андан тышкары азыркы биз жарым финалдабыз. Пенсионер Ник Базарбек байкемен бирге. Өткөнкү оюнда биз финалда кездешкенбиз. Ал эми азыркы оюнда жарым финалда кездешүүдөбүз. Бирөөсү чемпиондук намын коргоо үчүн бүткүчүн жумшадым. Баягы 16 оюнчу азайып олтуруп, жарым финалда Сталбек Дарканбаев менен Нурдастан 88, Патсанар 21 менен Жаным Атенем аттуу ник менен катталган колдонуучуларыбыз оюн көрсөтүштү. Бул оюнда Патсанар 21 менен Жаным Атенем деген форумчулардын беттеши кызыгууну жаратты окшойт. Анткени бул эки оюнчу мурунку мелдештин финалдык оюнунда да кездешип, ийгилик Жаным Атенем деген форумчуга жылмайган эле. Бул ирет дагы ийгилик ал тарапта болуп, бул жеңиш аны финалдык оюнга алып барды. Ал эми биринчи жолу мелдешке катышып жатканына карабастан Сталбек Дарканбаев жакшы оюн көрсөттү десек жаңылбайм. Ал Нурдастан 88 аттуу ник менен катталган колдонуучу менен жарым финалда ойноп, аны 2-1 эсебинде утуп, финалга жолдомо алган. Ошентип финалдык оюн Жаным Атенем аттуу никтин ээси Арслан жана кикбоксер Сталбек Дарканбаевдин ортосунда уланды. Экөө тең буга чейинки оюндарда өзлөрүн мыкты көрсөткөндүктөн алардын кимиси жеңишти багынтары кызуу талкуу болуп жатты. Акыры көп күткөн убакытта келип, 2-1 эсебинде Жаным Атенем деген ысым менен сайтыбызда катталган активдүү колдонуучубуз жеңишти камсыздап, мурунку чемпиондук наамын сактап кала алды. Супер KG сайтынын колдонуучуларынын турнири бүттү. Бүгүн ошол турнирдин чемпиону фамилиясын айтып койсоң? Туратбек Арслан. Туратбек Арслан. Туратбек Дастан болду. Арслан. Ошо жеңүүчүнү куттуктайбыз. Бул 2 жолу утуп атат бул турнирди. Двукратный чемпион. Оюн негизи жакшы болду. Эң негизгиси мен эки соперник абдан кыйнап койду. Алардын бири Базарбек байке, Сталбек спортчулар.
тең ойнашты. Кээде алдыга өтүп баратчы, жетишип бир топ кыйынга турду. Эми кийинки оюнду Кудай буйруса, сентябрь айларында алып калат экен. Ар 2 айдын 15 болгондо сентябрь айларында колдонуучулардын Супер Кейж сайтынын каалоочуларын Кийчебер таймашына достук максатында чакырып өтөлөм. Жогоруда бул өткөн мелдеш оюнчулардын тирешин эмес, биригишин, достугун бекемдеди. Мындан арадагы супер сандыктардын ынтымагы ыдырабасын. Азамат сыңар супер форумчулар.